Бул компьютердик томографиянын ачылышын теңиртоолуктар жылдап күттү. Себеби буга чейин Нарын шаарында иштеп жаткан жеке менчик магниттик резонанстык томография 2 жыл айланбай жабылып калган. Жергиликтүүлөр аргасыздан борбор калаага барууга туура келчү. Ал эми облустук оорукананын базасында компьютердик томографияны ачуу аракети 2020 жылы башталган. Имараттын жалпы наркы 4 миллион сомдон ашуун акчага бааланган. Каражат президенттин Нарын облусундагы өкүлчүлүгүнөн, Агахан фондунан, облустук оорукана кызматкерлеринен жана жеке ишкерлерден чогултулган. Ковид учурунда аябай оор заман болгон. Ошондо өзүңүздөр билгендей, өпкө жабыркаганда өпкөнү изилдеп, ошону ковидтин канча поражениясы бар экенин изилдеш үчүн КТ аябай керек болгон. Ошол моментте биздин өкмөттөн 5 компьютерный томограф бөлүнүп берилет, жер-жеринде зданиясын даярдагыла деген. Бөлүмгө керектүү бардык жабдуулар алынган. Ал эми томограф аппараты Саламаттыкты сактоо министрлигинин COVID-19 оорусуна каршы күрөшүү программасынын негизинде алынды. Министрликтин бөлүштүрүү планына ылайык өлкөдөгү 5 облустук ооруканага окшош аппараттар берилген. Жаңы медициналык жабдуулар ар кандай текшерүүлөрдү жүргүзүүгө, анын ичинде ички органдарга да диагноз коюуга мүмкүндүк берет. Аппараттын жардамы менен дарыгерлер оорулардын динамикасын көзөмөлдөй алат. Буга чейин жергиликтүү дарыгерлер рентген аппараты менен гана чектелип келген. Гелион КТ деген компьютерный томография биринчи жолу болот. Келгени мындай мурун жок болчу, рентген менен эле чектелчүбүз, рентген карап эле. Азыр болсо муну болсо 32 срез болгондо, кандай десем, кесип бөлүп койгондой да, 32-ни кесип койгондой, ошондой көрүнөт. Айлантып, любой ракурста көрсөк болот да, мына ичин ачып. Бутуңузду чечиңиз, үстүнө чыгыңыз. Компьютердик томографияны ишке киргизүү өлкөнүн саламаттыкты сактоо тармагын өнүктүрүүгө болгон чоң салым. Анын жардамы менен алыскы аймактардын калкы үчүн медициналык жардамдын жеткиликтүүлүгүн арттырып, ооруларды алгачкы стадиясында аныктоого мүмкүндүк жаралат. Нарын шаарынын тургуну Жайна Курманова баш ооруларына байланыштуу жылына томографияга түшүп, дарыгердин көзөмөлүндө болуп турат. Бул үчүн ал атайын Бишкек шаарына барып, ашыкча убара болуп, убакыттан уттуруп жүргөнүн айтат. Аякка барганда бир жумалап очередке турасың, анан акчабызга, жолубузга дегендей көп эле кетип калчу. Анан ушул жака келип, томографиянын ачылып атканы абдан Нарын эли үчүн аябай жакшы. Анча-мынча акчабыз болсо да кичине эконом. Анан элге жакшы болду. Бул жерден көп кишилер негизи томографияны баарыбыз эле шаарлап жүрчүбүз. Компьютердик томография тесттик режимде иштеп баштады. Ал үчүн атайын кызматкерлер да дайындалган. Баалары да жеке менчик лабораторияларга салыштырмалуу арзан. Баасы болсо деген антимонопольный комитет менен Минздрав менен согласование болгон, эсептелип чыгып, азыр 2630 сомдон баягы кыйынчылыгына жараша 2900 сомго чейин болот. Ошондой эле облустук оорукананын базасы 2 тез жардам автоунаасы менен толукталды. Эске салсак, 1 февралда президент Садыр Жапаров өзгөчө кырдаалдар министрлигине 100 өрт өчүрүүчү жана саламаттыкты сактоо министрлигине 33 тез жардам унаасын тапшырган. Анын 2-өө Нарын облустук бириктирилген ооруканасына берилген. Гүлзат Мокенова, Жеңиш Абдылдаев, Өлкө Деми, Нарын шаары.